акыйкат болуп аткан болсо, айтып аткан сөз акыйкат болгон болсо, өзүң душманың болсо дагы, жаман көргөн кишиң болсо дагы кабыл кылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жерде яһудилерди билет эле, алар Аллахтын душманы, жаман кишилер. Бирок ал келип туруп акыйкат сөздү айтканда бар, сен кимсиң деп кайтарган жок. Дароо эмне сахабаларды ошол ширктен кайтарды. Бул ширкти кылбагыла деп. Андан кийинки бөлүм айтып жатат: "Бабу каули ма ша Аллаху ва шит." Аллах таала жана сен кааладың деп айткан болсо, ошонун өкүмү кандай болот дейт. Бул дагы өттү мурда. Бул эмне кичинекей ширк болот. Анткени сөз түрүндө Аллах таала менен Аллахтан башка бирөөнү теңдеш кылып атат. Аллах жана сен кааладың деп. Эмне бул мындай кылса шариятта тыюу салынат. Эгерде Аллах таала андан кийин сен десе, андан кийин деген сумма деген сөз араб тилинде. Ал эмне Аллахтан кийин деген. Жана деген вау сөзү. Аллах жана ва деген болсо, вау сөзү бул не теңдеш, шериктеш болот да араб тилинде. Ошон үчүн ошол сөздөн кайтарып атат. Аллах жана сен дей турган болсо. Мунун өкүмүнө эгерде ошондой теңдеш бирөө чындагы Аллах менен ал теңдеш деп этикат кылса, анда чоң кафирлык, ширк болот. Бирок сөз түрүндө андай этикат кылбайт, бирок сөз түрүндө Аллах таала менен шериктеш кылып алып келсе, бул арам эмне кичинекей ширк болот. Бул бөлүмдөгү далилдерден ан Кутайлата анна яһудиян atan набия саллаллаху алейхи вассалам факал. Кутайла деген сахаба риваят кылып атат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир яһуди, еврей келди дейт. Факала иннакум тушрикун. Тaquluna ma sha Allahu wa shi'ta wa taquluna wal Ka'ba. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقول ما شاء ثم شئت ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه. Bir Yahudi geldi dağın Peygamberimiz aytты. Sizler şirk kılasыңар dedi. Kandayça degende Allah Taala jana sen kaladың деп ушул сөздү колдоносуңар. Жана ошондой эле Каба менен ант ичесиңер, касам ичесиңер dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ошондой эмне dedi? Sahabalарды буйруду. Эгерде ант ичүүнү кааласаңар, анда ва раббил Каба, Кабанын Раббысы менен ант ичем деп айткыла. Вал Каба, Каба менен ант ичем деп айтпагыла. Жана ошондой эле маша Аллах сумма шит, Аллах таала андан кийин сен кааладың деп айткыла деп ушуга буйруду дейт да. Бул хадистагы жогорудагы эле бөлүмгө байланыштуу эмне? Вау деген сөз менен Аллах таалага шериктеш кылбоо керек экени. Жана бул хадисте яһудилер ошол акыйкатты көп нерсени билет экендигине далил болот. Көрдүңүздөрбү, бул мусулмандардан ушул катаны издеп табып келатат. Силер ширк кыласыңар деп кичинекей ширктерден бери табып келатат. Андан кийин бул жерде дагы маселе кандайча бул мусулмандар ушуну кылып жүрдү, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошого чейин эмнеге кайтарган жок деген суроо болушу мүмкүн да. Алымдар айтышат, бул эми кебир билбеген, кебир сахабалардан чыгып калган. Ал ошол нерсени билбеген, үйрөнө элек кездечи. Аны эмне яһудилер ошолордон угуп калып, андан кийин пайгамбарыбызга келди. Яһудилер ушундай эме болгон, эптеп мусулмандардан бир айып табууну аракет кылышкан да. Ал эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ал нерсе жеткен эмес, ошол жеткенде дароо эле кайтарды. Жана бул хадистен пайдалардан акыйкат болуп аткан болсо, айтып аткан сөз акыйкат болгон болсо, өзүң душманың болсо дагы, жаман көргөн кишиң болсо дагы кабыл кылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жерде яһудилерди билет эле, алар Аллахтын душманы, жаман кишилер. Бирок ал келип туруп акыйкат сөздү айтканда бар, сен кимсиң деп кайтарган жок. Дароо эмне сахабаларды ошол ширктен кайтарды. Бул ширкти кылбагыла деп. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. Дагы келет, Абдулlah ибн Аббас радыйаллаху анхудан келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир киши ушундай деп айтты. Аллах таала жана сен кааладың деп айтканда, пайгамбарыбыз дароо айтты, сен не мени Аллах таалага шериктеш кылып атасың. Аллахка мени теңдеш кылып атасың деп, Аллах таала өзү жалгыз Аллах гана каалады деп ушундай деп айтты. Бул дагы жогорудагыдай Аллах таала менен сөз иретинде башка бирөөнү теңдеш кылуу кичинекей ширк экендигине, шариятта тыюу салынат экендигине далил болот. Вал ибн Мажа ани Туфайл ахи Айша ли уммиха кал. Ибн Мажада келет дейт, Туфайл деген Айша радыйаллаху анханын енелеш бир тууганы айтып атат. Раайту канни атайту ала нафарин минал яхуд. Ал мен ушундай түшүмдө көрдүм деди да, түшүмдө көрдүм. Бир топ яһудилердин жанына келип турмун деди. Факулту силерге аларга айттым. Иннакум ла антумул кавм лаула аннакум тaquluna Узайр ибн Аллах. Калу ва иннакум ла антумул кавм лаула аннакум тaquluna ма ша Аллаху ва ша Мухаммад. Түшүмдө ушундай деп айттым. Силер ушундай жакшы мыкты коомсуңар. Яһудилерге айтып атат. Эгерде силер не Узайр Аллахтын баласы деп айтпаганыңарда, ушул ширкиңер жок болсо, ширк кылбаганыңарда анда ушундай жакшы коом болмоксуңар дегенде, алар эмне деп жооп беришти? Силер да ушундай жакшы коом болмоксуңар, эгерде Аллах жана Мухаммад каалады деп айтпасаңар деп яһудилер ушинтип жооп берет.
Силерде дагы ширк бар дегендей кылыпчы. Андан кийин айтат: "Сумма марарту би нафарин минан насара факулт". Андан кийин бир топ насрани христиандардын жанынан өттүм дейт. Аларга айттым: "Иннакум ла антумул кавм лаула аннакум тaquluna al-Masih ibn Allah". Силер ушундай жакшы адамдарсыңар, эгерде эмне Иса Аллахтын баласы деп айтпаганыңар dedi. Алар да айтышты: "Qalu wa innakum la antumul qawm laula annakum taquluna ma sha Allah wa sha Muhammad". Силер да ошондой жакшы коомсуңар, эгерде эмне Мухаммад жана Аллах каалады деп айтпасаңар dedi да. Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu summa ataytu nabiy sallallahu aleyhi ve sellem. Андан кийин таң атканда кээ бир адамдарга ушул түшүмдү айтып бердим дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келдим. Fa akhbartu ага ушул түшүм жөнүндө айттым дейт. Qala hal akhbarta biha ahadan? Сен бул түшүңдү бирөө жарымга айттыңбы деп сурады. Fa qultu na'am, о айттым деди. Qala fa hamidallahu wa asna alayhi summa qala. Андан кийин алхамдулилlah ва салату вассаламу аля расул деп хутба кылып айтты элдерге чогултуп туруп. Amma ba'd, о урматтуу адамдар, көңүл бургула. Fa inna Tufayla ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum. Чынында эмне Туфайл бир түш көрүптүр, ал силердин кээ бириңерге не кылыптыр, кабар бериптир ал түшү жөнүндө. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kaza wa kaza an anhaakum anha. Ne dedi? Seler şunday bir söz ayttыңар, ал сөздөн мен силерди тыюуга bir себептер бар эле dedi да. Bir sebepleri var ele edip. Andan kийин aytты ошо: "Fala taqulu ma sha Allah wa sha Muhammad, walakin qulu ma sha Allah wahdahu". Силерне Аллах жана Мухаммад каалады деп айтпагыла. Аллах жалгыз өзү гана каалады деп айткыла деп ушул нерседен кайтарды. Бул ширктен кайтарып атат. Бул хадисте дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо Аллах таала менен өзүнү теңдеш кылуудан, сөз түрүндө болсо дагы теңдеш кылуудан кайтарып атат. Алымдар айтышат, эмеден эмнеге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мурда кайтарган жок ушулга чейин дегенде, кээ биркилер айтат, ошол ал кезге чейин бул тыюу салынган эмес эле. Уялып ошол нерсени айтканда уялуу иретинде айтпады. Кана ямнауни каза каза, бир нерселер, бир себептер дегенде ошол себептер эмне дегенде уялуу болчу деди да. Ошол себептен кайтарган жок. Анткени шариаттагы чейин тыюу болгон эмес деп айтышты. Адамдарда ушул нерсе пайда болуп таралганда андан кийин мындан кайтарууга буйруду. Жана ушундай эле бул хадистен пайдалардан, демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламда бул жерде дагы пайдалардан эч кандай рубубият сыпаттары, улухият сыпаттары жок. Мындайча айтканда Аллах таала менен теңдеш боло турган эч кандай сыпаттары жок. Ошол себептен эмне пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды дагы канчалык улук болсо дагы Аллах таала менен теңдеш кылып, Аллах жана пайгамбар каалады деп айткан болсо болбойт. Не? Аллах жана жалгыз Аллах өзү гана каалады же Аллах андан кийин Мухаммад пайгамбар каалады деп айтыш керек. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттын эң улугу болгондон кийин, эң жакшысы болгондон кийин, Аллах тааланын алдында эң шарапаттуу, кадыр бактуу болгон, ошону ушундай Аллах таала менен сөз түрүндө теңдеш кылса болбосо, андан төмөндөр эч качан болбойт Аллах таала менен теңдеш кылгандар. Эми бул жерде кээ бир адашкан жамааттар эмне? Олияларды, башкаларды Аллах тааланын улухият сыпаттарында дагы теңдеш кылышат. Эми караңыздар, субханалла, кандай ушу Аллах таала менен дуа кылууда, ибадатта, башка нерседе шериктеш кылышат. Ошолорго суроо бере турган болсоңуз, айта турган болсоңуз, бул үммөттүн, адамзаттын ичинде үммөттүн пайгамбарлардан кийинки эң жакшысы ким десең, Абу Бакр, Абу Бакр разияллаху анху. Абу Бакр разияллаху анхунун иманын таразына бир жагынан коюп, үммөттүн баарын таразын бир жакка койсо, Абу Бакр разияллаху анху иманы жеңип кетет. Ошондой Абу Бакр разияллаху анху канчалык кадыр бартуу болсо дагы, канчалык иманы жогору болсо дагы, эгерде ошол Абу Бакр разияллаху анхуну пайгамбардын деңгээлине көтөрө турган болсок, пайгамбардын кээ бир укуктарын ага арнай турган болсок, шариятта эмне болот? Шариятта пайгамбарлардын эң акыркысы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, чынбы? Абу Бакр разияллаху анху ушунчалык иманы көтөрүлгөн, ал жада калса пайгамбарлык деңгээлге жетти десе, мунун өкүмү эмне болот шариятта? Капырлык болот. Ким пайгамбарыбыздан кийин башка бирөөнү пайгамбар десе, ал эмне? Капыр болот. Демек, пайгамбарыбыз канчалык деңгээлде жогору болсо дагы Аллахтын алдында ал адам бойдон калат. Ошол адамдын укугуну, акысыны башка бир адамга арнасаң, махлуктун акысыны башка бир махлукка арнасаң, берип аткан болсоң, ал кафырлык болуп атат. Эми элестетиң, махлуктун, Аллахтын, Халиктин акысыны, жаратуучунун акысыны махлукка теңдеш кылган болсоң, анда эмне болот? Ал андан чоң кафырлык болот да. Ошол Аллахтан башкадан дуа кылып сурап жүргөндөр, ошолорду олияларды сыйынса болот, дуа кылса болот, назыр кылса болот, курбандык кылса болот, ортомчу кылса болот дегендер ушул маселеге разы болбойт. Абу Бакрды пайгамбар десең разы болбойт. Бирок эмне? Аллах тааланын акысыны адамдарга арноого
разы болушуп атат. Аллах Таала пайгамбар жөнүндө айтат: "Кул иннама ана башарун мислукум." Айткының дейт, мен силер сыяктуу эле адаммын деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канчалык кадыр бартуу болсо дагы ал адам бойдон калат. Кул иннама ана башарун мислукум юха илейя аннама илахукум илаху вахид. Не адамдардан болгон айырмасы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга вахий келет. Аллах Таала тарабынан не буйруктар келет, кайтаруулар келет, вахий келет. Сыйнууга татыктуу жалгыз илахыңар бир, жалгыз Аллах деп ушундай вахий келет деди. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды дагы ошо сөз түрүндө дагы Аллах Таалага теңдеш кылса болбойт. Ушуну менен бул бөлүм дагы бүтөт. Кийинки бөлүмгө өтөбүз.